Саламатсыздарбы, урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктарым, амансыздарбы? Келе жаткан 21 март Нооруз майрамыңыздар менен сиздерге бул чыгарылышта Баткен областына караштуу Кадамжай районунун акыл дүкөнүнө киребиз. Кадамжай районундагы дүкөндөрдө азык-түлүктөрдүн баалары кандай болуп атат? Азык-түлүктөрдүн мөөнөтү кандай сатылып жатат? Ошону сиздер менен бирге көрө болсок. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Менин атым Батма. Мөөнөтү Өткөн азык-түлүк боюнча, азык-түлүктүн баалары боюнча көзөмөлдөп. Руксат берсеңиз? көрө бересиз. Мөөнөтү текшерип Көрө. Bismillah. Келе жаткан Нооруз майрамыңыздар. Рахмат. Akam kayсын жактырсыз? Biz özüzdük Kadamjay nemesin. Kayсын жерден чыккан? Biz özüzden çıktık Кадамжай Орозбек. Орозбек. Өзүздөн чыккандан дұрыс кылдыгыныңыз жакшы. Бирок качан даярдалган? Кайсыл күнгө чейин жарактуу? Yok mu ki? Жок, эч жерде жок. Бул себеби өткөндө Айсыл магазинде дагы алып барган. Ошондон көргөнбүз да, эч жерде жок. Özüzden çıkarttı. Жок. Мына номерин төгүлүп калбайбы? Номерин жазган бул жерге? 555 78 97 20 деп. Бул жерге кайсы күнү жасалган? Кайсы күнү өндүрүлгөн? Кайсы күнгө чейин жарактуу? Onu Айтпайсыздар, а? айтып коёбуз. Бул özüzdük Kadamjay заводтон чыгарат дагы. Кадамжай заводтон чыгабы? Неме? Болотажыдан? Eski pazarını bir arada. Ошол болотажы. Bunu айтабыз, ескертебиз, ескертип коёбуз. Bu bugün geldi. 30 martта şey. Hazır geldi şimdi. Бул 16-нан жетmiş менен мына Лагманда кайткыга. Лагман айтты өзүнүн неме чоюп келет. Ким чоюп келет? Абарат деген келин. Анын үйүндөгү шарты кандай шартта даярдап атат? Onu билбейм. Санитардык медициналык кароодон өткөнбү? Бул лабораториядан өтүш керек да негизи. Чын нерсе onu билбейм. Жасаган адам өзү медициналык кароодон биринчи өтүш керек. Өтүшү мүмкүн. Мен дегенде айтты иштеп. Сертификатыны сиз өзүңүзгө алып коюңуз да, сизге керек да. Онда сертификат болсо керек, бирок немесин алып коюшу мүмкүн. Аны санитарный немесин. Ксерокопия. Качан даярдалган? Сизге кайсы күн алып келип берип атат? Бүгүн алып келди да буну. Числосун коюш керек, маркировка эмнеге туруш керек? Кайсы күнгө чейин жарактуу? Эл кымбат сатып алып атат, азыр билет атасыз кымбатчылык. Öyle o. Onu ben demek koyayım. Hem az birinci batta geldin ya da onu neme boğunda ben alıp koydu da nemesini seri kopya yaptı. Şuna dedin işte. 10 aprel. 6 aprel. Ya. Ay 2022 жылы өндүрүлгөн. Сактоо мөөнөтү 3 ай. Да, мөөнөтү бар экен. Бунда бар экен? Мөөнөтү бар, 3 ай. Сымат келет. Сахар канчадан сатып атасыздар? Сахарды 98ден келди. Эмнеге 98? 65 сомдон эме антимонополиянын эмеси чыкты. Азыр мен сизге көрсөтөмүн. Биздар немесин көрсөтөйүн. Tegen nemesini al gel. Ondakine bize neme alıp giret. Aziya alıp giret. Firma. Hoşluk Aziya. Firma көтөрүп алып келсе, телевизордон да чыгып атат. Мыйзамсыз көтөрүп алган дүкөндөрдү көрсөңүздөр, жалып кылсаңыздар болот дегенден мен скриншот кылып алганмын. Азыр көрсөтөмүн. Мен ошентип айттым. Бирок
Ben aytdım da, şurada neme boltatı keldi sen, siz bana fakturalar koşatmaya öyle geldi mi? Жоқ, ал болбойт. 98'den at geliriz. Кайсы фирма кымбаттатып алып келип атат? Азия. 29-22. Негизсиз бааны көтөргөнгө Endi bizden mesela 90 yok degenine göre bir yarım kavaldım da. эл кымбат сатып алып атат да. 12 экен. O akıl. Шарттары. Alo. Üçüncü bölüm. O. Hayır, sırakta teşekkür ederim. Sıraktı mönötü altı eкен. Bak gelin. Batma deseniz. Batma dedim. Bu buna pranik kaçtan çıkan? Ha. O. Uçtuk o. Оштон чыккан өндүрүш товар тастыкталган куру. Бир 20 күн чыгарылган күнү бул жерге жазылган 17.04.2022 жылга чейин жарактуу. Бул жерде сактоо мөөнөтү 20 күн деп жазылган. Сактоо мөөнөтүн чыгарылган күнү бул жерге жазыш керек да. Чыгарылган күнү жок. 20 күн деп жазып койгон. Катып койгон уже. Өчүрүп туруп мага жооп берип койсоңуз ака. Tamam hoş. Yok kızık eкен, kızık eкен. Сактоо мөөнөтү даярдалган күндөн баштап 2 ай деп жазып койгон. Туура. Бирок даярдалган күн чыгарылган эмес да, жазган эмес. Дата изготовления жок. А чыгарган күнү белгисиз болсо кантип эсептейсиң? 1 жыл жатат мүмкүн берди. Мүмкүн 4 ай 5 ай жатат. Өндүрүлгөн күндөн баштап 2 ай гана мөөнөтү бар экен да. Бул жерде мына жазып турат. Срок хранения с даты изготовления 2 месяца. Бирок бул жерге дата изготовления жазган эмес. Кадамжар району улица Сулайман Абад көчөсү дейт. Сиз кызга дейт. Кадамжай чыгып атат. Бул не аралаш жатат мынаңыз? Ака? Аралаш жатат. Мынаны пакетке салбайсызбы? Мында болгарский буга жугат, болгарский анау окорочканы. Ну карасаңыз, жок аралаш да. Негизи мына балык отдельный пакетке салынып туруш керек. Мыналарды лагманга алат эл. Туурабы? Лагмандыкы да. Лагмандыкы. Окорочка жыттанып, бул кандай даярдалган, кандай укол алынган? Сертификаты барбы? Мынаңыздагы балыктагы отдельный туруш керек. Пакетке салың отдельный. Бул коробкада келет. Пакетке салып коюң. Окорочканы да пакетке салып койса. Аны ырытсаңы. Аллахым, шүкүр. Не суага бул жеринде? Yok, o özüm enes çıkıp. 3 Mart 2022 жылы чыккан. 1 ай мөөнөтү бар экен. Бар экен. Оны Азия алып келет. Бул мороженочу. Качан чыккан? Ол керек оны. Качан? Срок годности 1 ай дейт. Бирок эч жеринде жок да, эмнеге жазып коюш керек эле. Өндүргөн күнүнү. Жок, ушунда айтасыз. Ona обязательно. Караң, муз, ана эмелер менен аралаш жатат ака. İçinde muzlar жатат. Февраль 2022 жылы өндүрүлгөн. Даярдалган датасы кутусунда көрсөтүлгөн таза саламат 90 мүнөт 4 ай экен. Дата göre мөөнөтү бар.
Майлар канчадан болот атат 1 литри? 1 litrliğe buna жазылыпты. Кадан? Buna koyun. 1 litri 124 сом 5 тиындан ашпасын деген. 1 litre. 170 сомдон сатылып жатат. Антимонополия ушундай чектеп коюлган. Ушундай баада накта сатылсын деп чыгарып берген. 124 сом 5 тиын. 100 kaç eker? 130 1 литри. 1 litre. Сизге фирма канча сомдон алып келет? Бар айтты. 100 135 болсо ушунча кошосуздарбы? 40 сом. Сәл азыраак кошуңуздар да. 10 сом кошуң майлы. 160, 170. Эмнеге мынчалык кымбат? Sen ona 5 litrelikte 800 kaçadan am kiret da? 124 сом 5 тиындан ашык сатылбасын дегенде сизде 170 сомдон сатылып жатат. 5 литрлик ошондо койсо 124'тü 5 litrге койсоңуз. Yok onu mesela bana 800 900'дөн. 900'дөн. Keçegisi de uşuna 9'dan aşağı verdim ya havayla koydum. Кайсы фирма? Азия алып берет. Майды да Азия, Азия алып берет, основной май. Ошол фирма келсе айтасыз. Мынау материалды башка коюп, мыналардын бетин жаап коюңуздар, а? Неме? Мен стабыл ашып керек экен. Мен ого айтам дем. Башында неме келди мен текшерип, жүзүндө. Антимонополия сизге келиш керек эле өзү. Негизи баардык магазинге келиш керек. Эмне кылып атат алар билбейм. Эл кымбат алып жеп атат. Ладно, өзүңүздөр упаковка аласыздар. Yok, fiyatlar bu da. Кандай окшойт, а? Fiyatlar келет. Каяктан келет? Bular yaşkına. Эч жеринде жок. Boş gerek. Булар сиздер Акам сөйлөшөм дейт. Сөйлөшпөспү? жок азыр мен. Ya o tekşedi yok. Азыр бош эмес экен да, текшерип алайын. Дата производс, смотрите на упаковке дейт. На упаковканы ачып анан кийин коруш керек да. Жерге өзү коюш керек. Açık mı? Açık değil. Açık. Кийин элге кантип Каналдарда сатам. Yok. Жерге жазып койгон. Жок да. Же мына балаңызга берип калып берсин. Көрсөтүп. Жерде упаковкада жазылган, даярдалган күнү деп турат. Жерде частный адрес производства Россия. Бирок кайсы күн өндүргөн, кайсы күнгө чейин жарактуу. Россиядан чыккан шишиндик экен. Bu yaşkına atıyor. Бирок Maşet kol yaşkına. качан өндүргөн, кайсы күнгө чейин жарактуу жок да. Ошондо айтып койсо. Майыңыз негизсиз 1 литр, анан 5 литрни эме кылсаңыз, негизсиз эле кымбаттатылган туура эмес. Жетин эле 2022, 14, 10, 2022. Жакшы, сиздерде мөөнөтү өтүп кеткен жок. Yok Kudaya şükür. Жакшы сатып Köpten olayız da. Элге бирок Azazdan aldım. жакшы таза сатып атсаңыздар, Аллах разы болсун. Музыка каяктан чыккан? Bu Kızılkıyan ne demek? Каяктан? Kızılkıyan. Ona safboz Kızılkıyan. Мына карасаңыз, бул жерде курамы жазылган, бар жогу жазылган дагы. Сактоо мөөнөтү 22 мартка чейин деп жазып койгон. А өндүргөн күнү качан? Качан өндүрүп берген?
Onu жазыш керек та бул Алып жерге. келдирет да. Ушуну алып келсе кайсы фирма алып келет экен? Кызгадан анан нан саткан неме алып келет. Ар ким алып келсе эле ала бербең. Сизде Yok ben özü 3 tane demeden aldım. 3 эмеден алат экенсиз, мына 3. 3 tane emekten aldım. Dur öyle ol. Обжор, а? Abjorka. Olar abjorkanı kola. Мына 3. Bana sapla tutu var. Мына бул кызыл кайныкы эмес. Bana Кармап тур. Бул обжору жалбаттыкы деп уккам. Jallabat kıl. Yoğuş ket. Эч жеринде жок. Бул жерде Jallabat ket. эмен эле басып койгон. Бул подделка. Караң өчүп кеткен. Эч Bunu жеринде gözleri ket tam sıra götürse olmazsa gider bir okuyun. жок. Мына тем более мынандай бумажный маркировка мүмкүн эмес да. Фирменин эмнеге жазыш керек. Эмнеге дагы жазып атат го. Ушундай кылып берге да жазып койсоң. Bunu обязательно айтам. Бул тестаттын эң биринчи айнып турган нерсе да. Ушундан отравление болгондор дагы көп. Ne sıra gazı. Жок, срок аз деп атат. Качан даярдалган билбесеңиз кантип билесиз? Bular bir haftada 2 yolu kiret. Özleri kiret. Yok, Özleri kiret tam bu doktor. Сендичке бак мына 26-мартка чейин деп жазып койгон. Бирок өндүргөн күнүн жазыш керек да. Мен туулсам, мен туулган күнүм жазылат. Өлсөм, өлгөн күнүм жазылат. Туурабы? Муну адам жеп атат ака. Кымбат акчасына алып. Канча сом ушул? Buna 60 сом. 60 сом. 30'da. Эмнеге кандай разница көп? Buna da kebap vardı 30'da. Шашлыгы барбы? Şaşılığı var. Шашлык өзү бир штук 60 сом, 70 сом болуп атат. O jartı da o pol değiliz da. Bir şaşılıklı sen görürsün. Ушуну дагы айтасыз. А? Үчкетти айтасыз. Hop. Buna обязательно айтам. Her bir kegemiga. Buna esen biraz yemek kere zakaz var. Aziya kere. Жакшы, сиздерде мөөнөт өткөн эч нерсе жок. Жиырма экинчи февралга чейин сонду? Hoca balıklarda sertifikatını sıradınız bile zamorozkalardın? Yok. Жок. Ал карапайсында болот да? Yok, sertifikatları var da bizde. Жок, меники сурадым. Başka o kaçtan aldın? 130'dan kilogram. Эме лагманда сатып жатат да сизерге? Ошонун сертификаты. Adalet sıradı. Анан мынаны Taptı. айран. Жок, ошонун сертификаты. İçi yaxşı çıkar. Качандай болот, кайсыкы температура жок. Бүгүнүсү жок. Bana ökö bir firmada ama айтып коёбуз onu. Айтып коёсуздар, а? Но Жок экен. sertifikattар полный бар. 260 sonluk var. Шынырагы жокпу? Сіздерде мөөнөт өткөн эч нерсе жок, жакшы. Ушундай сатсаңыздар жакшы, ийгилик. Срочканы жеп, 270. оруну эле ашырабыз, башка пайда таппайбыз да. Анан май менен сахарды эмеси бар. Монополия чыгарган 100 сахар 65 сомдон ашпасын килограмм. 1 литр майдын баазы 124 сом 5 тинден ашпасын деген эме чыгарып бериптир да уже. Мен азыр сизге көрсөтөм. Сиздерге фирма кымбат алып келсе, бизге антимонополия келип ушундай деп кетти деп айтыңыздар. Ben aytam Azya, Asana Azya kiret tamam. Основной Азия компаниясы келет экен, фирма сиздерге. Как раз и те заказа kiret. Келсе айтыңыздар, Келсе айтам. Негизсиз Буга- бааны көтөрбөш керек. Элдер 90 кыйналып атат азыр, көрүнөсүздөр. Bana 1 98 литр dedi. май 170 сом каякта болгон эмес да? Туурабы? 5 литр май 900 сом. 600 Ya men keçen istav var koydum 900 dedi. Азыр сизде 900дөн сатылып атат. Сизге алып Эски. келиши 900. Yok em Endi уже 900. 900 dedi de men zakaz berбей koydum. Ötkön gün emesi. Çok az mı demeliki yok Biz yaşına. endi bularga biz rasa koysok 10 сом коебуз, сахарга дагы bir 7 сом 8 сом pul коебуз да. Бизге bizde требование болот да, керек бизге депчи. Ошон үчүн биз алышка biz алсак бир сахарга келип туруп башка магазинден кирип ала берет да. Бул требование Элдин талабы, бирок туура. Бирок бааны дагы көзөмөлдөп койсоңуздар жакшы. айтып атабыз бирок көтөрүлүп атат, ушундай деп. Анан Москвадагы, Америкадагы доллар көтөрүлсө эле сахар көтөрүлдү деп негизсиз коюп алган болбойт да. Бул мен анан бияктан сахарды фирмалар көтөргөнүн себебинен мен Ошко бардым. Ошко барсам
Ошто жок экен. Сахар жок экен. Жок. Анан Сахар, май жок. бул мен Чоң оюнча. склад. Вообще складдар чоң акты. Буякта. Оштун губернатор мэри айтып атпайбы эме деп. Канча тонна келди? Бар. Анан? Сахар бар. Жок, сатылган уже. Сатпай деп турат сайын. Алган жокпуз да. Кампада жок, складда жок. Жок. Пустой. Анда губернаторлор эмне ошол жердин жетекчилери, тиешелүү жетекчилери жалган маалымат берип жатабы элге? Мен onu bilirken. Бирок жок эди да. Мен барып воскресенье күнү бардым. Наркы воскресенье күнү. Буякта резки көтөрүлдү сына. 110 сомго чыкты. Анан кой мен өзүм эле барып келейин Сахар деп. 110 сомго чыкты. 110. Кой өзүм эле барайынчы да, ошко барсак, ошто сахар жок. Мен ояктан жок болгондон кийин уже буяктагы складдагылар кичине көтөрүп койду да. Деп ойлойм мен мүмкүн алар дагы бир кымбат алып ушундай болду. Эми точно бизде информация жок, эмне себептен көтөрүлгөн. Эми бизде мелкий торговля бар. Биз бир мешок алабыз, ошону бир аптага жеткирип сатабыз да. Например, бир апталык нерсени алабыз да. Чтобы срок өткөн үчүн, постоянно свежий болуш үчүн. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Элдин ден соолугуна сиздер дагы кам көрүп, мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөрдөн саткандан алыс болуңуздар. Азыр мен таппадым. Аллах разы болсун сиздерге дагы. Бул дагы кичине болсо дагы жардам да. Сиз просрочканы сатсаңыз эл билбей алып кетер. Бирок ачык дүйнөдө жоопкерчилик бар. Туурабы? Бизден таразадан, просрочкадан андай нерселерден алдабайбыз. Биз бардыгыбыз халал иш кылабыз. Буяктан бизде 2 точка бар эже. Экөөдө дагы да таза, постоянно таза. Рахмат, таза сатсаңыздар эле болду. Магазиндагы таза. Тем более жеке ишкер болуп катталгансыздар, налог төлөп атасыз, туурабы? Жеке ишкерлерди президент Садыр Нуркожоевич дагы колдоп атат. Ошо колдогонун эме кылып сиздер дагы мөөнөт өтпөгөн таза азык-түлүк элди камсыз кылсаңыздар, сиздерге дагы Кудайым берет да дагы. Рахмат, сиздерге ийгилик. Саламаттар. Мына урматтуу элим, сиздер менен чогуу көп болдук. Кум шекердин баасы канча сомдон, майлар канча сомдон сатылып жатканы көп болдук. Кыргыз Республикасынын антимонополия жетекчилери өзү жеке көзөмөлдөп регион телеканалына маалымат берген. Кум шекердин баасы 60 килограммы 65 сомдон ашпасын. 1 литр майдын баасы 124 сом 5 тыйындан бекитип берген. Бирок бул жерде 1 литр май 170 сомдон сатылып жатат. Бул жер айтып атат, бизге фирма кымбаттап келип жатканга байланыштуу ушул наркты коюп сатып атабыз дейт. Ушуну көзөмөлдөп элдин кымбат алып жатканын көрүп жатасыздар. Келип текшерип жөнгө салып бериңиздерди суранамын. Аллах разы болсун.